Достор, таныштыра кетсек, Төлөгөн байке, менин атым Төлөгөн, тескалар кемиз. 5 миллионго чейин каралган. 5 миллионго чейин акчаны 3 жылга алат, 36 айга. Күнгө кургатпай, көлөкөдө, может быть, үйдө мүмкүн сарайда болобу, же складта болобу, ошол жерге алып келип, тонун эритип. Өзүңүздөн бай болбой, этип жүргүлөр. Карапайым элде дагы. Сабырдуулар деген малина тийиш керек экен, ижевика тийиш керек экен. Сабырсыздар дароо клубника тийиш керек. Бир кардарлар келди. Полька жана палана деген малинанын тоңдурулгандары керек. Кагаз идишке баштыктарга салабызбы, кыскасы күндүн нуру тийбегендей болуп, мүмкүн болушунча бир сутканын ичинде болобу лабораторияга жеткирип беришибиз керек. Ассалам алейкум, Төлөгөн байке. Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Бүгүнкү агродиалог форумунда сизди көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Достор, тааныштыра кетсек, Төлөгөн байке, менин атым Төлөгөн, тескалар кемиз. Биздин ММ ассоциациянын мүчөсү, ошондой эле ошол ММ тармагында аябай жакшы иштерди алып барып жаткан учуру. Деги эле кандай болуп жатат азыркы учурда иштериңиз? Кудайга шүгүр, ушул ассоциация менен биригип иштегенден баштап, мындайча айтканда бизге кардарлар, башка мамлекеттен кардарлар көбүрөөк чыга баштады да, өзлөрүнүн предложенияларын берип, бизге мындай продукция керек, бизге мындай кылып бергиле деген эмелери, сунуштары бизге келип түшүп атат да. Азыр Кудайым буйруса эми алдыда пландарыбыз бар, эми аларды азыр жана кичине эртерээк го дейм айтышка. Ошолорду ишке ашырып алсак, анан дагы натыйжасын көрөбүз да. Менин билишимче, сиздер негизгиси малина өстүрүү, анан переработка жагында, э? Ооба, бизде эң негизгиси малинаны тоңдуруп, анан башка мамлекеттерге чыгарууда, экспортко чыгаруу, тоңдуруп. Кайсы мамлекеттерге чыгарасыздар? Былтыркы жылдын эсебинен Россияга негизги товарлар Россияга кетти, андан кийин Казакстанга кетти. Ал жактарын алып барып варенье, джем, негизгиси вареньяга жасаганга алып кетип атышты да. Бул сорт биздин баягы местный деп коебуз го, местный малина сортторун кылып атышты да. Былтыр ошол бир кардарлар келди. Полька жана палана деген малинанын тоңдурулгандары керек да. Анткени көп кишилер билсе керек, малина менен иштегендер полька палана тоңгондо малина кандай формада болсо ошол формада тоңдурулат да. Экстра качество деп коет да, мындай айтканда. Азыр ошол жагында дагы иш алып барып атабыз. Демек, баягы международный рынокто жакшы качествосын жоготпогон товарларга мындай спрос көп байлы. Спрос көп. Анткени ошол эле жанакы жогоруда айтып кеткендей, бул кандай формасы менен тоңгон болсо, ошо менен экстра качество деп баасы да жогорулак сатканга мүмкүнчүлүк түзөт да. Биздин өзүбүздүн местный Геракл деп коебуз сорту, ошону тоңдурсак, бул майдаланып, көбүнчө эле переработкага, варенье жасаганга, джем жасаганга жана башкаларга эле кетет да. Анан баасы төмөнүрөөк болот да. Бүгүнкү форумга эмне үчүн катышып жатасыз? Кандай болуп жатат? Бүгүнкү форумга ушул тармакты биздин мамлекет тарабынан колдоо көргөзүп жаткандыктан бизде келип ушул тармакта кандай жаңылыктар болуп атат, кандай сунуштар болуп атат мамлекет тарабынан, деги эле Кыргызстандын ар кайсы жагынан чогулган дыйкандар менен баарлашып, маалымат алмашып, өзүбүздүн тажрыйбасы менен бөлүшкөнгө сонун площадка түзүлүптүр, ошого келип катышып атабыз. Буюрса сонун азыр көп маалыматтарды билдик. Дыйкандардын былтыр көйгөйү болуп келген капельный система сугаруусун орноткондо бассейн боюнча азыр жакшы маалыматтарды айтып кетишти. Ошолорду алып атабыз. Биз да өзүбүздүн дыйкандарга маалымат жеткирүүдө бул эң сонун нерсе да. Анан эмне үчүн уюштурулду, максаты кандай, ошол тууралуу кеңирээк айтып бересизби? Саламатсыздарбы? Менин атым Жеңишгүл Жакшылыковна, ММ Жемиштер агрокластеринин жетекчиси болом. Бүгүнкү күндө ошол 3 күндөн бери күбө болуп атасыздар. Ошол фермерлер менен биздин кайра иштетүүчү тармак, экспортерлор, муздаткычтар, деги эле ошол айыл чармагында иш алып барып аткан бардык тармактагы ишкерлер, бардык субъекттер менен деп койсок болот, жолугушуу болуп атат. Биринчи күнү мал чарбачылыгы багытында, экинчи күнү
өсүмдүк өстүрүү багытында, бүгүн 3-чү күнү багбанчылык багытында. Бул иш чара буга чейин мындай иш чара болгон эмес. Муну биздин ушул урматтуу Бакыт Эргешевич өзү демилгелеп, ушул дыйкан менен кайра иштетүүчүлөрдүн ортосунда кандай көйгөйлөр бар, ошолорду кандай кылып жакшыртып, ошол тармакты кандай кылып алдыга алып кетсек болот деген мааниде ошону агродиалог деп атайын, атын диалог деп коюп, ошол кайра иштетүүчү биздин агрегатор алдыңкы авангард ишканалар менен карапайым фермерлердин ортосунда ошо диалог уюштурдук да. Айыл чарба багытын өнүктүрүү деп атабыз. Ошондо кандай өнүктүрсөк деген суроолор көп болгондуктан, ошол суроолорго дагы карапайым эл жооп алсын деп, бири-бири менен ишкердик мамиле түзүлсүн деп, ушул жерден мына beauty без встреча деп дагы ар бир ишкана менен кезигүү жүргүзүлүп атат, жолугушуу. Ал жерден ошо ишкерлер дыйкандар менен мен сенден мынча көлөмдө продукция алып иштете алам деген ушундай өздөрүнүн сунушун айтып, сразу эле ошол келишимдер да түзүлүп атат да. Буга чейинки маалыматтарды алганда Бишкек шаарында болот, анан эртеңден баштап Оштодо болот, Бишкекте болгон программа эле Ошто болот, ушундайбы? Бишкекте болгон эле программа Ошто болот. 29-у, 1-и, 2-си Ошто болот. Ушундай эле программа. Биринчи күнү мал чарбачылыгы менен тыгыз иш алып бараткандар келсе болот. Экинчи күнү ал 1-март болот. 1-мартта ошол өсүмдүк менен иш алып бараткандар. Үчүнчү күнү болсо бүгүнкүдөй ошо багбанчылык багытында. Мөмө тармагында. Мөмө тармагында. Андан сырткары ошол мөмө жемиш кластери боюнча дагы сиз азыркы учурда жетектейсиз. Айтыңызчы, ушул жылга ошол кластердин алкагында канча сом бөлүндү, анан кандай дыйкандар ала алат? Бизге ушул жылга эмес, негизи кластердин акчасы бир бөлүнгөндө 22-жылы уже бөлүнүп, 2022-жылдан баштап берилип баштады. Бирок ал кезде ошол 1 миллиард сом ар бир тармакка бөлүнгөн. Мисалы үчүн 16 кластер болуп, анын 9-у негизги кластер болуп эсептелинет, ал азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча. И 7 кластер бул экспорттук потенциалыбызды, мүмкүнчүлүктөрүбүздү жогорулатуу боюнча түзүлгөн кластерлер. Азыркы учурда ошол биздин мөмө жемиштер кластеринде 30%-ын ошо өткөн жыл 1-январга карата 30%-ын биз керектедик. 70% акчабыз бар. Муну кимдер ала алат? Муну ошол мөмө жемиш тармагында иш алып барып аткан карапайым дыйкандар, ишкерлер, кластердик каржылануунун негизинде. Бул кластер деген эмне деп дагы көбүнчө суроо берип, ошону түшүнбөй калышат. Бул ошол бир тармакта иш алып барып аткан ишканалардын, фермер субъекттерин деп коебуз, дагы деле ошол субъекттердин топтому. Бул жерден кантип ала алат? Ал үчүн эң негизги шарт болуп, ошол фермер, карапайым адам кандайдыр бир кыйынчылыкка учурап калбасын деп, ошол биздин ишкана агрегаторлор, авангард деп алдыга сүйрөгөн ишканаларыбыз деп коебуз. Ошолорго биз аларды биригүү жолу менен да, мисалы үчүн бир кайра иштетүүчү ишкана, мен мисалы үчүн мына Кыргыз центр продукты айтсак, Манас Белаш шаарында, ал ошол жемиштерди тоңдуруу жолу менен иш алып баратат. Ошого мен мынча тонна чычырканак, мынча тонна карагат, мынча тонна клубника деп азыркы учурда ошол өзү фермерден ала алам деп айтып атат. Ушинтип ушундай ишканалар менен фермердин ортосунда келишим болуш керек да, негизги шарты. Анан 500 миңге чейин ошол ишкана агрегатор менен келишим негизинде банкка барып кайрылса болот. 500 миңден жогору ошол мөмө жемиштер кластеринин мүчөсү болуш керек. Анан 5 миллионго чейин каралган. 5 миллионго чейин акчаны 3 жылга ала алат, 36 айга. Менин түшүнүгүм боюнча, демек, кластердин финансирование, каржылоо алуу үчүн дыйкан, эгерде кулпунай же малина эгемдей турган болсо, ошону алуучу тарап менен келишими болуш керек. Келишими сөзсүз болуш керек. Ошол аркылуу анан сиздерден кластер. Кайсыл банктерден алса болот кластерди? 2 мамлекеттик банк аркылуу берилет. Бул Айыл банк, анан РСК банк. Анан ошол кээ бир биздин ошо регионалдык бөлүктөрү дагы жооп бере албай, аларда балким банктык продукталар көп да, ошол үчүнбү ушул маалыматтар жетпей калат. Биздин ошол кластерди каржылануу жөнүндө маалыматты ошо банктын адистери да өздөрү так бере албай жатат. Бизде андай жок, же 10% бар, же 12% бар деген сөздөрдү. Эми бул учурда биз ошол башкы кеңсеге кайрылып, ошол ар бир туура эмес жооп берген
филиалдар менен иш алып баратабыз да. Рахмат, маалымат үчүн дыйкандарга пайдалуу болду деген ишеничтемин. Себептен кластер боюнча аябай сурашат. Мынакей жеңишкүл эже, биз астына данныйларды жазып коебуз. Ошол жакка кайрылсаңыздар болот. Сиздерге да рахмат. Сиздер да ошо активдүү кластер жөнүндө маалымат жайылтып атасыздар. Азыркы учурда тети көлдөн бери Бишкек шаарына далай сууну кечип, Тилек байкебиз келген экен. Кош келиптирсиз. Өткөндө эле сиздин үйүңүзгө барып, сыйыңызды көрүп, ошол жактан жанакы мульча жасаган атайын бир техникаңызды көрүп кеткенбиз. Аябай көп адамдар ушундай техникалар көп керек деп дагы өздөрүнүн оюн айтып атышты, комментарийлерди окудуңуз болуш керек. Анан Тилек байке, кандай болуп атат? Жазга даярдык. Анан бүгүнкү форумга эмне үчүн катыштыңыз? Агродиалог деген кандай пайдасы болду жалпы? Жазгыга даярдык. Биринчи очередь жер менен суунун анализинен баштайбыз да. Ошо азыр бизде баягы аябай катуу, мисалы деген 10, 18, 20 элемент чыгара турчу лабораториялар жоктугуна байланыштуу азыр биз Алматыга Косагро Коммерц деген бар, анан дагы бир лаборатория бар. Ошол жака жердин жана ошол биз клубника мөмө жемиштерибизди сугара турчу суубузду алып барып анализге тапшыргантабыз. Бул клубника деги эле мөмө жемиштер тармагындагы эң биринчи жасала турган иш ушул. Ошондуктан быйыл Алматыга алып барып анализдерибизди тапшырабыз. Жазгыга даярдык. Жерибиздин топурагын, суубуздун образецтерин алып барып тапшырып, ошондон чыккан результатты алып, ошол результатка жараша, өзүбүздүн климатка жараша удобрениясын, питаниясын, рецебин түзүп алып, анан иштейбиз деп пландап атабыз. Жазгыга даярдык ошол. Андан сырткары бүгүнкү диалог мамлекеттик деңгээлде болуп атат. Бардыгы жакшы. Assalamu alaikum, мөмө жемиш. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Көрөбүз постоянно. Рахмат аке. Келиңиз. Лайк басабыз. Биз мына бuyakta азыр интервью тартып атканбыз. Сиз да өзүңүздү YouTube'дан көрүп каласыз. Демек, көтүп атабыз. Азыр эми бuyakта интервью алып аткан болчумун. Ошол буюрса азыр агродиалог бул мамлекет тарабынан дыйкан менен түздө-түз байланыш. Ошол жерге бизге мамлекет менен дыйкандын ортосундагы баягы ортомчусуз жеткирүү көйгөйлөрдү, мисалы азыр чарбачылыкта аябай көп көйгөйлөр жаралып атат, ошолор жөнүндө талкуулап атат. Бүгүнкү күнү болсо именно бизге тиешелүү мөмө жемиштер, клубника, малина, чышыркана, карагат ошолорду кандай экспорт кылыш керек, кандай тоңдуруш керек, кандай переработка кылыш керек, ошол жөнүндө буюрса сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул жерде аябай көптөгөн компаниялар, банктын өкүлдөрү келиптир. Буюрса алар менен дагы баягы B2B форматта жолугуп сүйлөшүп, договорлорду түзүп атабыз. Жанагы айтып койсузбу, Алматыга берген табыз депчи. Анан топуракты күзүндө алып койгонсуздарбы? Азыр эми тоң да, жер каза албайсыздар да. Ооба, бул образецти анализге бергенде азыр сен айткандай бизде кар болуп атпайбы? Деги эле Кыргызстандын көп жеринде кар. Бул мындай болот, ошол тоңду чабабызбы, эмне кылабыз, лом менен, кыскасы ошол топуракты Башка вариант жок. Башка вариант жок. Ошол топуракты биз үйгө алып келишибиз керек. Күнгө кургатпай, көлөкөдө, может быть, үйдө, мүмкүн сарайда болобу же складда болобу, ошол жерге алып келип, тоңун эритип, кургатып, анан кургагандан мисалы биз жердин ар кайсы точкаларынан алып келебиз да, ошолордун баардыгын бири-бирине аралаштырып, баягы однородный кылып, составын бир кылыпчы, анан ошондон где-то бир 1,5 килограммдай образец алып алып лабораторияга жеткизишибиз керек. Суу боюнча болсо образец баягы менин билишимче, если биз скважинадан же крандан ала турган суу болсо, биз ошо сууну ачып, где-то бир 3-4 мүнөт сууну агызып коюшубуз керек. Биринчи порциясы агып кетиш керек. Андан кийинки порциясын айнек идишке где-то бир 300 граммдын тегерегиндегини алып, сыртын кара скотч менен чаптайбызбы же аны кагаз идишке баштыктарга салабызбы, кыскасы күндүн нуру тийбегендей болуп, мүмкүн болушунча бир сутканын ичинде болуп лабораторияга жеткирип беришибиз керек. Ошол учурда баягы суунун составы бузулбайт, жердин составы бузулбайт, результатты дагы лаборатория так чыгарып берет да. Бул аябай мындай эме болду окшойт достор.
уникальный маалымат болду окшойт. Эч ким буга чейин мисалы ошо суунун анализин берүү боюнча маалымат айтпаптыр. Демек, Казакстандан ошо суунун жердин анализин чыгарып коет экенсиздер, Буюрса, анан элдер таанып, көчөдөн саламдашып калып атышат. Биякта кандай болуп атат? Жылдыз эле экенсиз, Бишкекте деле. биякта агродиалогтун где-то бир калп айтпасам 60-70% дыйкандар. Дыйкандардын арасында жакшы талкуулар жүрөт, жакшы эле буюрса эми таанылып калдык. Калган 30% переработчиктер, экспортерлор жана мамлекеттин өкүлдөрү. Кудай буюрса эми таанышып атабыз, кеңеш сурагандарга кеңешибизди берип атабыз. Баары жакшы буюрса. Жылдыз болгон кандай экен? Эми билбейм, баягы со стороны виднее деп коет эмеспи орустар. Мага анчалык деле сезилбесе керек. Себеби дегенде биз жалаң эле ушул Ягада тармагын изилдеп, форумдарга барып, агродиалог презентацияларга барып, жолугушууларга барып жүрүп, уже ал жөнүндө деле оюңа келбейт. Биз баягы таза дыйканбыз да. Поляда иштешибиз керек. Бул дагы бир айта кетчү нерсе, биздин чарбада атам бар, баягы бул семейный бизнес болот атпайбы? Атам бар, иним бар, агам бар. Алардын баары ушул бизнести мындай биз системасын туура түзгөнгө аракет кылып атабыз да. Бул жерде кандай десем, эң биринчи очерет баягы орусча айтып коет, системник болуш керек да. Ушул чарбаны системасын кандай жүргүзөсүңөр, системасын кандай түзөсүңөр. Ошондой бир адам болуш керек. И андан сырткары ошол баягы аткаруучулар системаны кандай ишке ашырат, ошол команда болуш керек. Ошол учурда чарбачылык, бизнес жакшы жүрөт. Ошол жерде биздин чарбада мен системникмин. Жолугушууларга барам, ар кандай инновацияларды алып келем, договорлорду түзөбүз, ошондой. Ак жумуш сиздики, кара жумуш деген. Жок, Бирок жайында талаада жүргөнүңүздү мен деле көргөм. ооба. Кошулбайм булай сөзүмө өзүм делечи. Азыр эми бүгүнкү күндө кандай десем, негизи эле буга чейин баягы ошол жолдун баарын басып өткөнбүз. Себеби дегенде эң биринчи жолу көчөттү алып келгенбиз, өзүбүз посадка кылганбыз. Даже мен страницамда, өзүмдүн баракчамда бар, эң биринчи клубниканын көчөтүн ошол лункага отургузуп аткан видеом бар. Биздин чарбадагы эң биринчи посадка өзүм кылгам. Иним бар, келинчегим бар, ошол жерде видеолор бар, баарыбыз. Ал кезде техника жок. Колго жасап, колго иштеп ушундай болгондо, азыр эми Кудайга шүгүр, окуулар жүрүп атат, окуп атабыз, билим алып атабыз. Ошол билимди дыйкандарга таратып атабыз колдон келишинче. Баары жакшы буюрса. Мен ойлойм, ошо Кыргызстанда ушул Тилек байке сыяктуу мындай билимге умтулган, анан маалыматты көп учурда бири-бирибизден мындай жашырган дагы учурлар көп болот. Жашырбай ошо айтып берген, ачык болгон адамдар көп болсо, дыйканчылыкты көпчүлүк жаңы баштап жаткан фермерлер мындай туура баштаганга мүмкүнчүлүктөр болот да. Рахмат, игилик. Сага да чоң рахмат. Ден соолугуң болсун. Пат-паттан көрүшүп туралы. Пат-паттан эле буюрса көрүшөбүз. Сен да дайыма эле ушундай жакшы видеолорду тартып, чыган биздин дыйкандарыбызды элге алдыга алып чыгып, Кудай буюрса жакшы иштейсиңер деп ишенем. Буга чейин биздин ассоциациянын мүчөлөрүнүн атынан Чүйдө ушундай бир Мухаммед деген дыйкан бар. Малинасындагы, клубникасындагы баардыгын өстүрүү боюнча аябай мындай кыйын эксперт деп айтып келишет да. Иштериңиз кандай? Азыр көрүп жатканыма аябай кубанычтамын. Жакшы, Кудайга шүгүр. Негизи ушул дыйканчылыкка киргениңизге канча жыл болду? 2017-ден башталган, 7 жыл болуп калды. 7 жыл болуп кетти, э? Буюрса март айында кирип калды. Жакында дыйкандар мисалы аюу чемден чыккандай эле тытынып иштеп баштайт. Сизде кандай болот даярда? Буюрса азыр дем алыштабыз. Могу кар кетип, жерлер кургап баштаса, жазгы иштерди, талаа иштерин баштайбыз. Ошо даярданып атабыз. 7 жылдык опытым бар деп атпайсызбы? Азыркы учурда мөмө тармагында бир популярдуу багыт болуп кетти да. Көп адамдар билгени деле, билбегени деле мен ушуну өстүрөм, ушу менен акча табам деп атышат да. Эксперт катары айтыңызчы, 7 жылдык опытыңызга таянып, кимдер баштаса болот, кимдер баштаганга болбойт дыйканчылыкта. Сизден кеңеш. Ачык кеңеш болсунчу. Баары эле кылса болот. Бул нерсени эмгек сабырдуу адам кылыш керек деп ойлойм да. Анан мондой салыштырып көрүп атам, көпчүлүгү
базардан сода сатыктан келгендер көпчүлүгү кыла алышпай атат да. Себеп сода сатыкта күнүгө сатып алар пайдасын дароо көрүшөт да. А бул айыл чарбасында именно могул мөмө жагында 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдан кийин мөмөсүн берип баштайт да. Бирок көпкө чейин. Негизгиси сабыр кылып эмгектене бериш керек, ошол. Ежевикада өстүрүп атасыз. Ежевиканын потенциалы кандай Кыргызстанда негизи? Себеп дегенде сиз ежевика боюнча мындай көп өстүрөсүз, анан акыркы учурда ежевика аябай көп түшүм берет экен. Бул Кыргызстанга өзү кандай өсүмдүк? Мындай ошону менен бутка туруп чоң бир ийгиликтерге жетсе болобу? Болот. Бул ежевиканын эң бир коркунучтуу жери кышкысын -25тен өткөндөн үшүк алып кетет экен, аны жабыш керек экен. Анан дагы бир жагы бар, алганда бул өтө эле көп алып алат экен дагы, базар тарта албай калат экен. Эми балким азыр изденүүлөр болуп атат, экспортерлор изденип атышат. Балким башка жаңы рыноктор, переработкалар ачылса, балким дагы да көбөйткөнгө болот деп ойлойм да. Себеби мурдагы жылы ушундай укмуш катып алып алган, мөмөлөр көп болуп, баасы түшүп кеткен да. Ошол жагынан битке коркунучу бар да. Эми ал буюрса көрөбүз. Анан сизден дагы бир акыркы суроом болсун. Экспортко тарайтыңызчы. Эң жакшы мөмө деп кайсыны эсептейсиз? Эң жакшы деп клубниканы эсептейм. Эмне үчүн? Клубника деген жаңа баштагандарга мындай, жаңа эң бектемде эле айтып келет буга чейинчи. Эң королу ягодалар, клубника, андан кийин малина, ежевика, андан кийин кетет да. Мындайчы. Клубниканын жакшы жери ошол жылы эле тигесиң, ошол жылы эле жакшы карасаң өзүн актап, экинчи, үчүнчү жылдар уже пайдага чыгасың да. А малинаны тиксең, биринчи жыл жөн эле карайсың, экинчи жыл азыраак берет, үчүнчү жылда мөмөсүн берип баштайт, бирок жакшы жагы көп жылга чейин да, 10-15 жылга чейин. А клубниканыкы бат мөмөгө кирет, бат актайт, кайра жаңылашың керек болот. Ар бир өсүмдүктүн өзүнүн плюс жактары, минус жактары бар дегендей да. Жогоруда айттыңыз го, дыйканчылык бул сабырдуулар үчүн депчи. Демек, сабырдуулар деген клубне эме малина тигиш керек экен, ежевика тигиш керек экен, сабырсыздар дароо клубника тигиш керек. Бул правиланы жаттап алыңыздар. Мухаммед байке болду. Буюрса жайында дагы бир сиздин талааңызга барып сөмка кылалы. Буюрса. Ошол жактан көрүшөбүз.